Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Биз бүгүн уктурууну Мирлан Айталы жана Талайгүл Чабдарова алып барабыз. Ал эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бийлик алмашкандан бери өлкөдөгү саясий туруктуулук негизги маселе болуп калды. Биз мына ушул саясий туруктуулук, алдыдагы саясий өнөктүктөр тууралуу кеңире сөз кылууну максат кылдык. Алгач биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Студияда филология илимдеринин доктору, профессор, элчи, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мамбеталиев Кубан Ильясович бар. Кубан Ильясович, саламатсызбы? Кутман таңыңыз мен, Кубан Ильясович, биздин студиябызга куш келиптиз. Эми алгачкы сурообуз эле, Мирлан, бардыгы эле биздин меймандарга берилип жүргөндөй, азыркы коомдук саясий абал, өлкөдөгү алдыда боло турган саясий өнөктүктөрдү кандай өткөрөбүз, өлкөнүн бүтүндүгүнө, мамлекеттин жашаган биздин элибиздин ынтымагына доо кетирбегендей процесс мындан ары кандай уланышы керек деген маселе көпчүлүктү ойлонтуруп турат. Кубан Ильясович, ушул маанайда маекти баштасак да, кандай баа берип жатасыз? Ойлоруңуз, пикирлериңиз кандай дегендей? Муну башташ мындай да, тоготер жерин айтайын да, тоготер жерин айтайын. Тоготер жери мындай, 10 жылдан бери биз партиянын кожоюндары түзгөн тартип менен жашап келетабыз. Партиянын кожоюндары деп мен мына көрүнүктүүсүн айтайын. Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиянын кожоюну, Текебаев Атамекен партиянын кожоюну, Атамекендин эмес партиянын кожоюну. Мына ошолор түзгөн модель менен биз 10 жыл жашап келетабыз. Партийный список дегенди киргизген. Болгондо да 120 орунду. 120 орунду. Ошону талкуулап атканда 70 же 90 кылабыз дегенде жок, каким-то образом 120 болуп калыптыр ошол. Ошонун оригиналы жок азыр. Токтой Метелев чылдап жүрөт го ушунга чейин оригинал гана. Ксерокопиясы негизинде. Мындай, булар ошону түзүп койгон нерсени азыр ошону сактап калыштын аракетинде отурушат. Мына Мадумаров булар жакшы көрөт мындай факт менен де. Мен антип айткан эмесмин, ал мен эмес элем, ал тиги бу деген факты менен сүйлөш керек булар. Мына факты. Дело номер газета 4 ноябрь 2020 жыл. Мадумаровдун сөзүн цитата кылып атам. Нынешняя власть встала на грязный путь удовлетворения собственных желаний. Они хотят сократить число депутатов. Мына өзүнүн немесин көрсөтүп атат. Орустуку бар да полшам узнал, минуту дегенде өзүнүн кулактарын көрсөтүп атат. Ооба 5 октябрда булар неудовлетворенный болуп калды. Ошол эле Текебаев, өзгөчө Мадумаров көрбөдү, чыга алып, ончакты кишини тизип коюп, анан кийин убактылуу өкмөттү түзөбүз, ошого лидер болмок экен да. Анан кийин ал болбой калбадыбы? Ал тилек ашпай калбады булардын немеси. Үмүт үзүлүп калбадыбы? Азыр эми 120 орунду кыскартсак деген демилгени чыгарып атат да. Мунун башында Садыр Жапаров турду, Талант Мамытов, Ташиевтер жана буларга кошулган саясатчылар да. Анан муну эл колдоп атпайбы? 120 орундук депутатты биз кыскартышыбыз керек деп аткан, бул кармушканы кыскартуу деген, бул бизнес кылып салган. Бизде демократия эмес, бирде партократия деген орун алган да, партократия. Партиянын бийлиги деп коет да, мунун демократиянын бийлиги эмес, элдин бийлиги эмес. Ушуну кыскартабыз дегенде, получается грязный путь кимдики? Грязный путь өзү айтып аткан, грязный путь булардыкыбы же грязный путь болсо мына азыркы демилгечилердикиби, элдикиби грязный путь. 120-ны кыскартып койсок эле биз эмне грязный болуп калабызбы? Өлкөбүз грязный болуп калабы? Эл шайлай албай калбады, эл депутаттарды шайлай албай калды. Учурунда баягы законодательный 90 жылдарда кайтынышына законодательный собрание деген бар болчу, 35 киши. Ошондо эл шайлаган 35-тин баарын эл конкретно. Ошондо Дооронбек Садырбаев келген, ошондо Сатыбалды Жээнбеков келген депутат болуп, тоскоол кылып, бекитпей туруп, баары бир 80% добуш алса кантип келбесин. Ошондо келип туруп ошолор саясатка таасирин тийгизген. Мына азыр жок андай. Азыр эми андай адамдар бар өлкөдө, кантип эле жок болсун. Садырбаев окшогон, Сатыбалды Жээнбеков окшогондор бар, инсандар бар да, ошолор келе албай атпайбы шайлоого? Кантип келет? Партияга кебирен калос жок партияга. Партиядан иринжип, мен эмес партияга. Барбайт да партиянын. Эмнеге барганда да партия өзү келбейт да, партиянын тизмеси менен келет да, ошонун ичинен келет да.
Аны ошон үчүн эл шайлай деп атат да. Эл өзүнүн укугунан ажырап калган. Ажыратып коюшкан элди шайлоо укугунан ажыратып коюшкан. Эми ошону бузуп туруп, муну Жээнбеков буза албай койду. 3 жылдын ичинде бузса болот эле антпай койду. Кайта тескерисинче. Асылбектин партиясы, Матраимовдун партиясы болуп совсем башка жолго түшүп алды. Эми ушуну эмеш керек болуп атат. Демек системаны өзгөртүш керек деп атасыз да азыр, Системаны, туура айтасыз. Системаны калыпка түшүп калган уплас, грязный системаны, грязный, булганган системаны ошону бузуп туруп азыр светлый жолго, таза жолго түшүбүз керек, чистый жолго. Ошол таза жолго түшүүгө алдыдагы саясий өнөктүктөр, ошол эле референдум башкаруу формасын аныктоо боюнча президенттик шайлоо ошого баратабы? 10 февраль, январда, 10 февраль дебедимби? 10 январда боло турган шайлоодо ошол коюлуп атпайбы? Парламенттик мына өзгөрүү. Анан кийин эми ачык айтылбадыбы? Же 70 кишиден, же 90 кишиден 90 кишиге туура, 90 кишиден болсо, ана жарымысы партийный список болсо, жарымысы одномандатный болот. Ошондо бири-бирин баланс кылат. Бири-бирин монтип баланс кылып сактап турат, бири-бирин. Ошон жарымысы эле жетишет. Одномандатный менен келген парламенттин жарымысы мейли тиги 40 болсун, тиягы 50 болсун, пропорция болот да. В любом случае пропорция болот. Мындай модельди мен Эстониядан көрдүм, жакшынакай иштеп атат. Эстонияда кичинекей мамлекет, бизге окшогон. Мына ушундай смешанный модель. Мына жакшынакай иштеп атат. Мына ушуну урансак бул жаман бул эми грязный путь болуп калабы? Жок, бул эми туура жол. Бизге керектүү жол мына так ушул. Анан кийин аны Текебаевдер бок чыгып алып, так эле ушуну айтып атпайбы? Вы никто деп атпайбы? Эфирге чыгып алып туруп, анан кийин сүймөйүн эметип алып, вы никто деп деген кичинекей кенедей болгон юристти такалап атат. Ал молодец экен, ал туруп берди. Вы никто деген анын артында эл турат да. Анын артында элдин үмүтү турат. Биз ошо партийный списоктон кутулалык деген үмүт турат. Аны вы никто дейт. Мына өзү никто болуп калат. 10 январдан кийин булардын эмеси бүтөт. Соодасы бүткөн коёндой болуп отуруп калышат. Рахмат. Ардактуу угармандар, мен эске сала кетейин, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Студиянын номерлери 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Кубан Ильясович, айтсаңыз, мына 10 январда сиз референдумга барасыз да, катышасыз. Албетте. Президенттик шайлоону айтпай эле коеюн, баягы кимге добуш бересиз, бирок референдумга кандай добуш берейин деген оюңуз бар. Деги эле ошо референдумдун зарылчылыгы, Эми референдум дегенде мен президенттик бийликине добуш берем деп. Президенттик бийлик деген бул мына бизде кызык болуп атат. Президенттик бийлик деген эл президентти шайлаганда общенациональный голосование деп коет. Жалпы элдин добушу менен шайланганда мамлекет, анда президенттик мамлекет болот. А биздики айтып атат, биз парламенттик болуп калдык. Кайда парламенттик болуп калды? Парламентте шайланат. Бирок президентте шайланат. Эгерде биз таза парламенттик мамлекет кылалык десе, анда президент шайланбайт, шайлоодон өтпөйт. Депутаттар шайланып келет да, өкмөттү түзөт, анан депутаттар ошону шайлайт. Президент көп мамлекетте ошондой система бар. Шайлайт. Депутаттар. Мына Американы алсак, Америкада чисто президентский мамлекет эмес, президентско-парламентский мамлекет. Керек болсо Конгресс президент ордуна коюп коет. Бирок экинчи четинен биз буга чейин деле көргөнбүз да президенттик башкаруу формасын. бул жолу кандай артыкчылык болушу мүмкүн деген суроо. Эми бул жакшы суроо, правильный суроо берип атасыз. Бул тамырды козгой турган суроо. Президенттик башкаруу болгон, биз жок, бизде мына азыр референдум деп атабыз да, референдум алалык. Акаев президент болуп шайланды, кол чаптык, баары жыргадык, ой кудай, тиги камбыра болуп, шапкасын асманга ыргытып, просто эйфория болду. Анан кийин эмне болду? Анан конституцияны кабыл алды. Жакшы жок, 93 кабыл алдыгы. Кабыл алгандан 1 жылдан кийин эле өзгөртө баштабады. Өзгөрткөндө ал эмнени өзгөрттү? Ал эл үчүн өзгөрткөн жок да, ал өзүнүн бийлиги үчүн мага жетпей атат. Мага бийлик полномочия жетпей атат. Мен министрди шайлай албай атам. Мага бергиле. Андай болсо андай айтпайбы? Мен Американ президент окшоп, бийлик Американ президентине окшоп, өкмөт үчүн мен жоопкерчиликти мойнума алам дебейби анда? Антен жок да. Өкмөт значит иштейт, өкмөттү жыл сайын алмаштырат, бул өзү отура берет. Мына полномочия референдум, бир референдум, аны жетпей калды, экинчи референдум, үчүнчү референдум. Аягында эмне болду? Аягында Конституционный соттун аркасы күчү менен бузду. Дегиле бул дүйнөдө болбогон нерсе да бул. Кубан Ильясович, азыр кепилдик барбы ушул кайрадан кайталанбайт, баягы мурунку президенттик башкаруу формасындагы
кейпибизге кайра түшпөйбүзбү деген бир кепилдик барбы? Мен элге ачык эле айтып коеюн. Кепилдик бизде бар. Болгондо да дүйнө жүзүндө жок. Андай кепилдик жок дүйнө жүзүндө. Хорошо, дүйнө жүзүн албай эле коелук. Мына эле Евразияны алалык. Мына СНГны алалык. Мына эле Россия, Украинаны алалык. Ушул мамлекетте бирөөсүндө ушундай кепилдик жок. Бизге окшогон кепилдик. Биздин кепилдик биз электорат. Электорат деген шайлоочулар. Каалабайбы? 15 жыл Акаевди чыдады. Потому что биринчи жолу болду да, биринчи тажрыйбада боло элек болчу дагы. Көрдү да 5 жыл чыдады, 10 жыл чыдады, 15 жылга кеткенден кийин анан кийин Кудайыров муну дагы шайланам дебедиби? Дагы шайланам. Ойной баштабады о, айтпай. Анан кийин элдин чыдамы бүтөбү? Бүттү. Бүткөндө да эл багы кимге окшоп, тиги Белоруска окшоп да ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, жылдан жылга жетти. Украина ошо майдан кылбайт эй. Кыргызны ошондо чыгып туруп бир жуманын ичинде кетирбедиби? Бийликти бир жуманын ичинде кетирбеди. Ошончого деңгээлге кутуруп жетип калган бийликти, ушунчалык өзүнө ишенип калган бийликти, Кудайга теңелип калган бийликти бир жуманын ичинде качырбады о. Качкын президент деген биринчи Кыргызстанда болду. Беглец президент. А Москвага качты, ушунун чен шакта отурат. Келе албай. Мына канча жыл болду? 15 жыл болуп калдыбы? Экинчи президенти 5 жыл чыдады. 5 жыл чыдады. 5 жыл чыдап балдагы узурпация кылам дегенде, мындай кылам, тигиндей кылам, анын үчүн да жанагы саясий премия, убийстволор деп койду жанагы. Өзүнчө премия да. Өзү конвейер болуп калбады эле. Анын ичинде журналисттер да бар да. Анан кийин ал бийликти 5 жылдан кийин кетирди. Ал Минскке качты. Минскиде отурат ушул күнгө чейин. Сиз ушу эки президентти эл кечирсе кайра чакырабыз деген демилгеге кандай карайсыз? Элдин айкөлдүгү да бул, кыргыз элдин айкөлдүгү, кыргыз элдин салты, илгертен бери келаткан камчыңды мойнуңа сал, тизеңди бүк, элдин астына келип отуруп кечирим сура. Кечирим сурасын өкө. Хорун келип сурасын өкө, бир күндө келип сурасын. Келип туруп камчысын мойнуна салып туруп отуруп туруп кетти, итчилик бизден кетти, кечирип койгула, айланайын кыргыз элин, кечирип койгула деп кечирбейби кыргыз эли экөөтөн. Бакиевди кайтса да кечирет. Эл ошондой элдин эмеси айкөлдүк ошондой. Анастан бери келаткан нерсе. Мына ошол бул антип айтпайбы алар? Айта тескеринче мен күнөөлүү эмесмин деп, тиги Москвадан, тиги Минскиден менде күнөө жок дейт ал. Акаевдин айтканы тияктардын баары тең тиги Американ посолу уюштуруп турду. Американ посолу уюштурат экен да бизден. Мына азыр деле ошону кээ бир эмелерди айтып атышат ошо. Американ посолу ушинтип уюштурду. Кана Американ посол октябрдагы төңкөрүштү ушулар уюштурду. Ушулар уюштурду. Андай болсо Американ жемин жеген ошо грантаеттердин бирөө президент болуп туруп отурбайт беле? Тихановский окшогон жок дегенде бирөө чыкпайт беле? Андай жок да. Кубан Ильясович, мына биз башкаруу формасы жөнүндө кепти баштаган элек да, мына парламенттик башкаруу өзүн өзү актаган жок, анан ушул президенттик башкарууну көбүрөөгү жактап атат. Эми бул референдумда белгилүү болот. Ошентсе дагы ошол жогоруда да айтылды, ошо мурдагыдай болбой бир башкача элдин ишенимин актаган президенттик башкаруунун механизмдерин эмнеден көрүп турасыз? Бул ошо бийлик башына келген адамдан да көз карандуу болобу, же системанын өзгөрүшүнөн эле көз карандуу болобу? Бийликке келген адам элдин кызыкчылыгына иштесе, анда көз каранды болбойт. Ошол мындай ачык эле айта алчу, ажо. Бизде культ, личность, ажо. Ажо көз каранды болбосо, анда значит элдин эмеси туура эле болот. Көз каранды деген мындай. Мына бир мисал келтирип коеюн, ушунун бир эмеси, элементи. Садыр Жапаров премьер-министр болуп келип эле сразу анан кийин газетке чыга баштады, эмеге чыга баштады. Акылбек Жапаровду советник кылып алып берген эл взорваться этпейди сразу. Возмущение боло баштады. Ой, Кудай, бу кандай бол? Мистер 10% дегенде килеген эмелердин баарын теги арабтын шейхинен көбүрөөк эмеси байлыгы бар эмени кантип эме кыласыз? Элдин эмесин уктубу Жапаров? Укту. Роль алып салды. Демек эл менен эсептешип атат. Ачык чыгып өзүнүн мойнуна мен ката кетирдим, болду, муну текшерди, болбойт, бул бага иштебейт деп койбоду. Мына ушундай жол менен жүрсө, баягы тырышып отурбай, жок бага фактын алып келгиле. Бул жетишпейт экен, факт алып келгиле. Болгондо да фактын тияктан келип туруп Бишкек алып келгиле. Араб Эмиратынан Бишкекке фактын алып келиш керек экен да. Мына ошентип туруп алсаң да болбойт, анда болбойт. Анда тиги 3 жыл чыдаган, бул жерден 1 жылда чыдабайт андайга. Мындай да
Ажо элдин эмесин барометр катары ошону сезип туруш керек. Ошону сездире турган күч бул масс медиа, эркин масс медиа, жанагы мамлекеттик масс медиа эмес. Эгерде азыр ал бул мамлекеттик телеканалдарга, мамлекеттик газеттерге кайта моундай акцент жасап, ушуларды иштетип, ушуларды үрдүртүп, анан кийин эркин газеттер менен согуш жарыялап турса, анда бүттү, анда эски жол, эски калып, анда грязный путь. Андай болбош керек. Бир эме менен иштеш керек. Мамлекеттик дагы эми болуптур. Бизде ушундай түзүлүп калыптыр мамлекеттик эменен. Но ажонун эмеси болсо болбойт андай. Жанагындай согуш болбойт да. Токтотуп койсо болот да. Эми буларны бул внутренний эме деп коелучу, бул ички жанагы медиа тармактын ичиндеги мамилелерди, сырткы мамилени айтайын. Эл деген чыдабайт эми. Азыр биздин электорат деген чыдабайт. 15 жыл чыдаган Акаевка, 5 жыл эмеге чыдаган, 3 жыл кийинкиге чыдаган, тиги Атамбаевди айтпай эле коеюн. Атамбаевди мына культ личность деген Атамбаев орноткон. Мен бул жөнүндө китеп жаздым, жакында берем силерге. Культ личности Кыргызстан деген Атамбаев орнотtu. Эмне кылам десе ошону кылды. Ондон эмес жакпайбы? К чертовой матери он. Мы это плевали на это деп тургандан кийин соглашение кереги жок бизге андай соглашение. Эметип салып, мен чечем, мен билем деп калбадыбы? Журналисттерди какашка деп коет. Жолдон баратып какашка алды, жолдон баратып ошону атайын таап туруп, буту менен басат экен де какашкаларды. Тигилерди чиңкирик деп баштады. Чиңкирик деген орусча сморчок деген сөз. Ана бул эмне деген бул? Политичный эмеспи бул? Аягы эмне болду? Бийликтен кеткен тынч отурбай, гитарасын чертип отура бербейт беле? Жок, мен кайта келем бийликке деп коркута баштабадыбы? Куан Ильясович. Мындан да биз кыргыздын эли электораты ушундан да өттүк. Ушундан да өттүк. Бизде кызык болуп атат. Биздин тарыхыбыз мына мондай взлет падение, ажолордун взлету падениясы, ажолордун бийикке көкөлөп чыгышы, анан кийин кулап түшүшү. Ошо чыгышы, кулап түшүшү деп атпайсызбы? Ар бир президент эле мындай ой бар да, кээ бир жарандарда, көпчүлүк эле жарандарда болушу мүмкүн. Ар бир президент эле бир команда курчап алган, же үй бүлө тууганы кланы курчап алган, ошолорду ээрчип эле, анан ошолор анга түртөт депчи. Азыр сиз айтып атасыз, жакшы башталып атат деп. Кудай буйруса жакшы башталат, бирок 1-2 жылдан кийин кайра эле баягылар курчап алып, кайра эле баягы бузуку темасын баштабайбы деген кеп калды. Конечно, туура. Анан ошон үчүн элдин үнү дагы жетпей калып атат да ошо ажообузга. Сиз айткандай. Туура, умный суроону берип атасыз, туура. Бул правильно, эми ошондой азгыруу. Атамбаев айтпады беле, ажыдар деген жомокту бекер келтирди. Бул дүйнөнүн жомогу, сюжет. Мүмкүн жанына келет да, ажыдарды чыгарам деп кирет, анын өзү ажыдар болуп чыгат. Эски ажыдар жок, жаңы ажыдар болуп чыкты. Ошондой эле болуп атпайбы? Мына Акаев келип ажыдарды жоготом деп, Компартия партиянын ажыдарын жоготом деп өзү ажыдар болду. Бакиев болду, Атамбаев болду. Анан кийин мына азыркы бийлик мына азыр ошондой эмеде болуп атат. Ошондой тандоодо болуп атат. Мына же сен азыр эмнени тандайсың? Сен үй бүлөнүн кызыкчылыгын тандайсыңбы? Достордун жана кландын, же болбосо мамлекеттик кызыкчылыкты тандайсыңбы? Мына выбор. Ошону үңкүргө киресиңби? Кир. Ажырады жанчып туруп, анан кийин жокер катары чыктым. Жок, анын ичине кирип тургандан кийин аждар болуп чыксаң, анда эл аны карабайт. Садыр Жапаровпу же ким Ташиевпи? Ташын талкан кылат эл аны. Экөөнүн тең, үчөөнүн тең ташын талкан кылат, аны айтып коеюн, ачык эле айтып коеюн. Чыдабай айтып эл. Демек мурункудай болбойт. Болбойт, мурункудай болушу мүмкүн. Бирок азгыруу деген бар. Бар. Адамды деген эме биринчи тажрыйба. Эксперттердин айтып коеюн да, за Европаны эксперт. Это случайно дейт. Мен досым бар, Малашенко айтат, это первая революция дейт, 5-жылда случайно болуп калды дейт. Хорошо, экинчи революция болгондон кийин случайно деген, ну, случайно нет дейт. Это уже не случайно дейт. Мына случайно деген сөз дейт, уже түшүнө баштады. Үчүнчү болгондон кийин Атамбаев эметкенден кийин, это совсем төртүнчү мына кеткенден кийин, о деп калышты. Кыргыздын тажрыйбасын дүйнөнүн геополитиканын тажрыйбасына киргизебиз деп атат. Алар киргизбей, уже кирди тажрыйба. История. Бул геополитиканын тарыхына из калтырды кыргыздар. Ушуну менен мына 30 жылдын ичинде ушуну менен экономикалык чыгат, ал ничего страшного, ал деле Кытай деле жана Дэн Сяопинге чейин кыйналып турган эме то биздер ошентебиз. Балким Жапаров ошондой адам болуп калат. Балким бул үчүн азгырууга өткөрүпүш. Бул үчүн алданбаш керек, жанында турган генералда, аксакал. Биз бул контролдоп атабыз. Мына баягы билесиңерби, Акаевдин ушундай Жанузаков бир четинен чыгып, Дүйшөбаев генерал чыгып, мы держим под контролем. Ухмылка менен мылжың этип туруп да эмне болду анан кийин? Эмне болду?
Ана ошондой генералдар толтура, азыркы керегине чыгып эле дегенде өзүнүн тиягын жасаш керек да алар. Өзүнүн тиягындагы кардиналдын иштерин жасаш керек. Кызыкчылыктары бар. Тиге билгизбей ошентип берет, а тиге осы ишенip кол чаап отура берсе бүттү, соодасы бүтөт анда. Соодасы алыш керек ошондон. Ошондон алыш керек, ажоонун өзүнүн позициясы болуш керек. Мына мен айтып берейин жеринен, хорошо, конкретный сөз болуп атат, конкретно айтайын, эл көп бу жагынан көп түшүнбөйт, ошону айтып берейин. Мына акыркы жылдарда көп айтылып атат. Жана Гуревичке байланыштуу. Америкадан барып $4 миллион кайтарып келдик. Анан кийин $200 миллион бар экен. Анан Акаевдин учугунда алып кеткен невозвращенный. Анан кийин толтура Акаев, президент Бакиев, андан тышкары да башкалар бар да. Андан тышкары бизнесмендер бар, качып кеткендер. Шадиев окшогон, Балкыбек окшогондор качып кетип, ошондо жүрөт байлыктар менен. Ошолордун баарын кайтарыш үчүн биз дейт азыр прокурор иштеш керек дейт. Прокурорду ал жактан ал прокурор жөнүндө эме болуп кетсе да, ол эле болуп кетсе да тоотпойт эч ким аны. Эч ким тоотпойт. Дүйнөдө тартип бар, дүйнөдө мындай тажрыйба бар. Лондондо международная финансовая группа деген бар. Так ошол финансовый группа ушундай проблемаларды чече турган группа. Мына Милошевич дегенди жанчыды беле, дүйнөнүн коомчулугу. Милошевич деген башкарды, миллиард деген акчаны сол эмеге эметкен, өзүнүн эмесине кызыкчылыгына. Ошол акчаны кайтарып бердиби? Кайтарып берди. Милошевич кеткенден кийин анын ордуна келген бийлик ошо менен договор келишим түзүп туруп ошол кайтарып беришти. Маркос деген бүт казнанын баарын алып кетип калган, Америкадан ошоктон өлтүрүлгөн. Ошол акчасын кайтарып берди. Андан кийин Саддам Хусейн акчасын кайтарып берди. Саддам Хусейн кеткенден кийин жаңы бийлик келтирип, келишим түзүп туруп ошол миллиард деген акчаны кайтарып берип атпайбы? Бизге кайрылган бар. Мен элчи болуп турганда ошол уюм менен таанышып, ошол уюм бизге кайрылган. Кат менен мен айткан, бизде предоплата төлөй албайт, жакыр мамлекетпиз. Анан азыр сер предоплата десе, булар тескери шылтоо болот, аларга отказ берет. Хорошо дейт, биз предоплатасы жок жазып берели, проект жазып берген. Предоплатаны кийин төлөйсүңөр деген, ошол акчаны биз возврат кылгандан кийин, ошол возвраттан кийин 1%, 1 миллиарддан 1% канча болот? 1% гонорар. Алардын эмеси да, атиги кызматкерлерин жөнөтүш керек, юристтерин, финансистерин, антияка командировка расход бардын бар. Ошонун баарын эметкенде анан 1% кичинекей акча да. А мен ошондо сурагам, а вы уверены в том, что вы вернете эти $500 000 экен да, расходтордун эмеси, эсеби $500 000 экен расход. Транспортный мындай текущий расход. Вы вернете десе, күлүп койду. Речь идет, господин посол, о нескольких миллиардах долларов. Мы знаем, где они находятся. Мы знаем, как их возвратить. Для этого требуется только заключить с нами договор, но договор заключается не с генпрокурором, не с министром финансов, не с премьер-министром, который не избирается на срок, всенародное избрание, а заключается только с президентом, главой государства. Главой государства, избранным президентом заключается. Гарант болуш керек экен. Гарант болуш керек. А сурадым мен канча убакыт кетти десе, 1,5 года. Максимум 1,5 года. Ну, может быть, там каким-то учетом, ну, не больше, 1,5 года. Bir жыл içinde кайтарып беребиз деген. А сколько это вернет, если несколько миллиардов стоит по судить? Несколько миллиардов. А чьи десем, это не важно чьи, это важно то, что с вашей стороны сиздин мамлекетиңер чыгып кеткен, низамсыз жол менен, незаконно чыгып кеткен финансовый активтер, ошолор офшорный зонада, чет өлкөнүн банкаларында ошонун баарын тең биз теп туруп, бизде юридический фирма баарын эметет юристтер. Анан бизге ошондой ачылган дейт жол, бизге ошондой эмелер, шлюстер жанагындай, шлагбаумдар бизге үчүн ачылган дейт, биз ошонун баарын билебиз дейт. Пример келтирип атпайбы? Мен айттым, ошон менин сунушум боюнча жанагы мен айткан историю успеха своего изложить десе, ошону излагать этип атпайбы? Мына мондай. Бул жана только мен айттым. Белгилүү адамдарды. Андан башка белгисиз адамдарды толтура жүрдү, башка мамлекеттерде. Италияда эмелерде мындай крупный эмелер, бизнесмендер. Бир топ анан кийин мына ошол акчаны келсе дейт, силер жана карыздан кутуласыңар дейт ошол акча менен. Ал акчанын баарын счетуна счет дейт. Кыргызстандын счетуна, мамлекеттин счетуна счет. Ошол счеттон 1% бизге төлөп коесуңар, все биз. Недовольны, вы довольны. Мирван муну эмнеге айттым? Муну эмнеге мен айтып атам? Атамбаев президент болуп келгенде 11-жылы мен ушул катты, ушул копияны алып барып туруп, жанагы тиги Сапар Исаков деген жардамчысы аркылуу бергем. Өзү менен кезигейин десе, Абдел Сегизбаев аркылуу айтсам, мен кезиктирбей койду, жок деп койду, сиз менен кезикпей та киши экен. Демек ал мени жек көргөн киши болсо керек дедим да. Хорошо дедим, мамлекет үчүн ладно, жек көрө ал менин личный эмем эле. Ну мамлекет үчүн иштеш керек да.
Анан айттым, хорошо, анда мен берип коюңузчу, сиз менен Сапары Сакал жолугап. Жолукту менен ак үйдө, жолукту официально эметти, мен бердим, көрсөттүм, мына вот это дедим, все. Анан кийин бул оригиналым го, нет, оригинал у меня, оригинал я лично передам дедим ему. Кол коюлган оригинал. Это копия дедим. Я же не уверен, гарантия, где гарантия дедим. Отунбайдын учурунда да берилген, кана жок дедим. А хорошо деп алып кетти. Жок, 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, жок. Анан кийин деньги власть деген газетке ушуну жазып чыктым мен. Копияны келтирип туруп. Жазып чыккандан кийин анан деньги власть деген газетти чаап салышты булар, банкрот кылып салышты. Ошо менен 6 жыл мына эметте эчтеке кылган жок. Ошо элдин үнү жетпейт да, ошо канча деген фильтрден өтүш керек, ошо ажого чейин жетиш үчүнчү ошол маалымат. Жок, геп андай эмес, геп элдин үнүндө эмес. Ажого прекрасно жетти мунун баардыгы. Мен тааныйт лично өзүм. Учу тетиги Чынара Жакыповдон бери таанышпыз мен. Ал жетти, прекрасно билет, түшүнөт, но өзү ошого илинип калган, ошол финансовый активтерге илинип калган үчүн өзү же болсо өзүнүн тегереңиндеги адамдар ошончунага бара албайт. Эми дагы эле айтып коеюн, элге түшүнүктүү болсун, дагы бир нерсени айтып, Казак гейт дегенди эл уга элек. Мына азыр Кудайга шүгүр бүт партия чыгып китеп болуп чыкты. Казак гейт деген учурунда болгон. Казакстандын президенти Назарбаев ошол уюмга кайрылып, жана мен айтып аткан уюмга кайрылып, у нас был премьер-министр Кажагелдин, он уехал. Он убежал из страны, был премьер-министром. Он забрал огромные деньги. Найдите, верните эти деньги, деген. Премьер-министр акчасын, Кажагелдин. Хорошо, алар келишип түштү эметти, бирок келишим түзүлгөндөн кийин жанагындай бар тең ачылат. Ошонун баарын ачып беришти. Мен алар ойлосо керек, булар только Кажагелдин эле ижин карайт деп. Ооба, Кажагелдин ижин карап чыкты. Карап чыкса, $500 000, $420 000 экен. Болгону. Ал гонорар экен, өзүнүн зарплатасы экен, это же не миллион, это же не воровство, это же не финансовые активы выведены из страны, андай эмес да. Ана ошо менен чогуу башкаларды карап атпайбы? Ошо менен чогуу башкаларды карап атан 150 миллион Назарбаевдики чыгып атпайбы? Ана Казак гейт башталбады, 2 жыл, 3 жылдан кийин араң бүтпөдү. Мына ушул тормоз болуп калды биздин ажолор. Бизде да ошондой болот деди. Атамбаев буга барган жок, Отунбаев буга барган жок, Жээнбеков да буга барган жок. 3 жылдын ичинде 3 жолу барса болмок. Буга барган жок мындай жолго. Мына азыр үмүт 10 январда буйрса Садыр Жапаров шайланып келсе, мен ошол документтердин баарын алып барып туруп ал кишиге берем өзүнө. Мени кабыл алса, конечно. Кимиси болсо дагы ачык эткенсиз да. Балким Мадумаров болуп калат. Ага деле алып барып берем. Балким Урсан Асадов, ага тем более алып барып берем. Кубан Ильясович, сиз ушул жанагы өлкөдөн коррупциянын айынан сыртка чыгып кеткен биздин байлыктарды кайтарып келүүнүн бир эл аралык деңгээлдеги бир ийкемдүү жолун баштап койдуңуз да. Анан учурдагы ошол октябрдагы бийлик алмашуудан кийин коррупцияга каршы жүрүп аткан күрөш эгер сиз айткан долбоор менен дагы уланып кетсе, акыбети кайтат деп ишенсек болот экен да. Бирок анда сөзсүз жанагы бийлик башындагылардан дагы алардын аракетинен дагы көз каранды болот да көп нерсе. Анан биз башкаруу формасында өзгөртөбүз деп атабыз. Бирок бийлик бир колго топтолбойт деген аргументтериңизди айтып атасыз. Парламенттин ишмердүүлүгү жана партиялык система анын баары жок болуп кетет деп дагы тынчсызданып аткандар бар. Кайра-кайра жүрүшкө чыгып аткандар бар, нааразы болуп аткандар бар. Сиз ушу партиялык системаны, парламенттин ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? Мындан ары кандай болушу керек? Партиянын тизмеси, партиянын эмеси таптакыр жоюп салыш болбойт. Себеби партиянын негизги максаты мандат алып парламентте отуруу. Партиянын ар бир мамлекеттеги партиянын максаты, иши ушул негизги эмеси, түпкү тамыры ушуга байланган да. Партиянын эмеси менен, аракети менен парламентке келиш керек. Бизде партийный список деген жоюлбайт деп ишенем, себеби муну Садыр Жапаров да айтты, башка азыркы бийликте тургандар да айтты. Эми жанагы референдум өткөндөн кийин ошонун баардыгы иштелип чыгат да. Иштелип чыкканда ошондо туура иштелип чыкса жакшы болот. Туура иштелип чыккан деген менин сунушум мындай, аны Бекназаров да сунуш кылды да, башкалар сунуш кылды. 90 кишиден турган парламент смешанный, аралаштырма. Жарымысы партийный список менен кетсин, жарымысы, значит, андамандатный менен кетсин. Аны жанагынтип бөлүштүн, бияка көбүрөөк, бияка азыраактын кылыштын кереги жок, дагы наразычылык чыгат. Жарымысынан кетсин. Партия менен эл бир
баланстын эмесин, анан бияка 5 килограмм болуп, бияка 3 килограмм болуп калса да туура эмес болуп калат да. Баланс болбой калат да. Баланс болуш керек да. Же ортосунан бөлүш керек. 50% ошоно 45 киши одномандатный, 45 киши партийный список менен келсе идеальный вариант болот бизде. Идеальный вариант болот. Эч ким бири-бирин салмактап турат. Во-первых, жана партиялардын кармушкасы уже кичине башкача болот бу жерде. Так. Экинчиден тиги эл каалаган саясатчылар, курс саясатчылар, ошо партиянын жөнүндө ташын талкан кыла турган саясатчылар келет парламентке. Албетте. Тиги аша чапыраса, тигини тизгиндейт. Бул аша чапыраса, бул тизгиндейт. Партиянын үстөмдүгү болбой калат да. Партиянын үстөмдүгү болбойт, анан жана одномандатный элдин парламентинде үстөмдүгү болбой калат. Алар деле аз кургуда болот да. Мен депутат болуп шайландым 5 жылда. Кайымна болсам ошо кылдым, анан бүгүн демократмын болду, анан кийин жетишет мага. Эми мен олигарх болом, мен магнат болом деп ошентип иштейт дүйнөдө. Дүйнөнүн тартибинде ошондой иштейт. Биз ошо бизге ошол керек болот. Демек, биз партияны шайлап атабызбы? Биз парламент шайлап атабыз биз. Анан кийин президент шайлап атабыз. Демек, бизде ошондой аралашма президентско-парламентский мамлекет болот бизде. Парламент тууралуу сөз болуп калды. Ушу легитимдүүлүгү тууралуу азыр көп сөз дагы болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Азыркы мындай да. Революционный ситуация болгондо жанагында эрежелер сакталбайт. 5-жылы биз эмне эрежени сактап туруп анан кийин Акаевди кетирдик белек. Эгерде биз эрежени сактайбыз, ошол кокуй конституция моундай тигиндей түт болбойт. Моундай кылышка деген анда Акаев дагы ушул күнгө чейин башкарып отура бермек. Ошо эрежени сактабаган үчүн, ошону баарын бузган үчүн президент качты өлкөдөн. Себеби өзү бузган. Ошол эрежелерди, ошол конституцияны, ошол тартипти өзү бузган үчүн качты. Анан кийин ошону биз азыркы эмете таң калам кээ бир эмелерде. Бул просто келишүүнүн эмеси да бир логикасы жок, бир акмактардын эмеси да. Ани по конституции иштеш керек. Болбойт. Анан тигиндей, анан туура эмес шайланып калды. Ооба, 60 киши болду. Анан кийин 70, анан 80 киши болду. 3 жолу эметпедиби? 3 жолу жасабадыбы? Садыр Жапаровду премьер-министрге 3 жолу шайлабадыбы? Эмне керек да? Кайсы легитимдик керек? Келбеди депутаттар, а дегенде келбей, үйүнө тиги жашынып алган эмелер, окопко жатып алгандар. Келип тура эметпедиби? Анан кайсы эмне айтышат булар? Эмне бул кайсын айтат? Анда кайта кайтарыш керекпи? Анда тиги 4-октябрда жана жокко чыгарган парламенттин эмесин кайтап келип туруп, анын баарын алып келиш керекпи? Жана 0,5% тиги парламент 69-ту тиги Матраимов менен Асылбек Жээнбековдун партиясына берип туруп анан иштетиш керекпи? Булардын логикасы кандай? Андай кыйын болсо гана ошону эметкиле, кайта ордуна келтиргиле. Колуңарда келеби? Келбейт. Себеби артыңарда эл жок. Артыңарда только демагогтор бар. Артыңарда только жанагындай сөзүңөр, амбиционный сөзүңөрдөн башка эчтеке. Артыңарда жанагы Мадумаровдун грязный путь турат. Булганган, баткакка, члака булганган жол турат. Ошону эмете аласыңар, эмете албайсыңар. Болду, хватит деген сөз бар. Орустун сөзү. Жетишет. Ошон үчүн азыр жанагындай сөздөр легитимный эместен керек жок. Суроо бар экен, Мирлан, кабыл алып коелу. Телефон чалууну, ооба. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бишкектен эсен. Кулан Ильясовичке эң биринчи айткым келет да, себеп дегенде биз Кыргызстанда эгер кыргыздын эли сыйлай турган, кыргыздын эли урматтай турган, кыргыздын эли барктай турган маалымат каражатынын кызматкери болсо, бул Мамбетали Кубан. Себеп дегенде ушул жигит кыргыздын эртеңин ойлоп, кыргыздын намысын ойлоп, Акаевдин мына бүгүнкү кыйынчылыктын баар жогунун, бүгүнкү акмакчылыктын баар жогуна фундамент түзгөн мезгилде ошол режим менен соттошуп, ошол мезгилде өзүнүн чыныгы кыргыздын жигит экенин көргөзө алган бирден бир адам ушул. Эң биринчи айтып коюш керек. Ошол эле мезгилде айга теңеп, күнгө теңеп, башындагы калпагын асманга кыргыткандар бүгүнкү күнгө чейин эле жүрүп, кайтыр ошол мезгил жаман болчу. Мен ошондо ушундай дедим эле. Кечеги күндө эле мактап, бүгүнкү күндө кайтыр кечеги күндү жамандагандар улам келип алып силердин радионуңардан сайрап атат. Ушунус тең өкүнүчтүүсү да. Эгер ошолдо сайрагандарды жөн койсок, ошону уланта бере турган болсок, алар ошентип сайрап атып, эртеңки күнгө болгон үмүтүбүздү эртең дагы тепселеп жок болушу мүмкүн. Ошодон коркунучтуусу ошол. Коркунучтуу баягы тигилер кыйкырып аткан конституция эмес. Конституцияда эч качан коркпош керек. Конституциянын жаманы болбойт. Ошо конституцияны пайдаланган, конституцияны жасаган ошол
башкаруучу да болуп атат. Эгерде силер кандай түшүнүңөрүңөр белгиле, ишке карасак бүгүнкү күндө тирилип келсе, жакшы комиссия болобу, жаман комиссия болобу, Кыргызстан алдыга сөзсүз кадам басып жылмак. Бул мен биринчи оюм. Экинчи оюм, жана депутаттар тууралуу сөз болуп атат. Яны 45-ын партияга, жок, партияга бергенде дагы жөн эле эме, партия эмес, бүгүнкү жанагы Кыргызстандын Жеферсонунун проекти боюнча калтырбастан аны таптакыр партияларга только партиянын адамдарын гана шайлай турган. Списогун берип коюп анан кийин сен булардан кызмат чогултуп ал эмес. Адам-адамдарды окшогон бана тартып шайланып турган кимгелери көрсөтүлгөн, өзгөрүшү мүмкүн да. Анан эми эң жаман жери эмне болуп атат? Эң жаман жери биз көбүрөөк мындай жалганга тезирээк ишенген эле экенбиз. Бирөө калп сүйлөсөнгө ээрчип кеткен эле экенбиз. А биз кимдин ким экенин, кимдин эмне экенин шашылбастан, жүрөлө экөөбүздү колубузга кармабастан туруп туралык, ызычууну токтотулук, Кудайдан ынтымак сураналык, референдумга баралык, кимибиз эмне кандай үчүн, кимибиз эмне үчүн голосовать эткенибизди айтпай эле, өзүбүздүн абийирибиз менен, өзүбүздүн уятыбыз менен, өзүбүздүн актуулдук сезимибиз менен, өзүбүздүн конституция эртеңки Кыргызстанды ойлоп ыйлагым келет да. Рахмат агай. Чоң рахмат. Рахмат Эсен агай. Уланталы. Бул эми аксакал болсо керек, күнүнө карата тааныбайт экен. Анан кийин ыйлагың келет деген сөзү тооба, элдин ыйлагысы келет, бирок эл бизде кыйын эл, күчтүү эл, катуу мындай бекем турган эл, ал ий деген ал эме. Көрбөдүкпү площадь 5-жылы, 10-жылы атып өлүп атса, ошо өлүктү четке чыгарып коюп, астыга жылып атат. Бир муну мен айткан жокмун. Муну ага бир Англиянын немеси айтты, эксперт айтты, жанагы CNN немесин көрүп турган. Как это так? Вот стреляет, он падает. Качкан ордуна кайра. Да, у нас бы что? У нас сразу бы, ой, все убежали бы, они взяли бы его, а может быть даже оставили где-то там, на площади убежали. Они оттаскивают с площади, дорогу освобождать, и идут вперед опять. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый падает. Они убирают и идут вперед-то. Что за народ-то? Что за народ? Это тот народ, который в свое время покорил Европу в войске знаменитого хана. Хан Атила хан деп эметет була тарыхта. Атила деген Кыпчактын чоң эмеси. Хан, Атила хан. Бизде кээ бизди бияны түшүнбөй билбей китепте окуп айтат булар. Атила кыргыз деп чыгып атышат. Чыңгыз ханды кыргыз кылып атышат. Жакында тиги кимди Трампты да кыргыз кылат го. Ошо агай айтып атпайбы, жанагы эгер мисалы жана лидерден да көз каранды дегендей пикир айтты го, мисалы системага да карабай, эч нерсеге карабай деп, анан көпчүлүктө айтылып атат, бул жолу эл дагы өзү каалаган лидерди же болбосо ушул системаны өзгөртүп кете турган чечкиндүү, саясий чечкиндүү кадамдарга бара турган лидерди тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болду деп, сиз лидер дегенди кандай карайсыз? Туура айтып атат. Лидер деген бул лидер, мындай чыга калбайт экен да, мына Кытайда Дэн Сяопин деген сразу чыккан жок да, канча жыл кыйналып дегенсе чыкты, мунусу чыкты. Анан акырында чыкпады Дэн Сяопин. Францияда эле ошентип эметип жүрүп анан Де Голль чыкпады го. Анан бизде болсо лидер мына азыр балким ушундай эмес. Де Голль чыкканда ал деле эл ишенген жок, бул Де Голль реформа кылат, Францияны күчтүү мамлекет кылат деп ишенген жок да. Ишенген жок да. Дэн Сяопин келгенде ишенген жок да, кичинекей болгон мушуктар жөнүндө жомоктайды отурган дегендерди сын айтылган. А чон там рассказывает сказки о кошках, серая кошка, там темная кошка, ерунда это все деп. А эмне болду аягында жасабады реформа. Келген миллиард ели бар Кытайды бутуна тургузбады ошол Дэн Сяопин, кичинекей Дэн Сяопин. Анан бизде деле балким чыгат, балким Садыр Жапаров, балким Мадумаров болот, ошону бирөө балким тиги Турсан Асанов болот. Ар бирөөнүн артында эмеси бар. Мадумаровдун артында да жакшы эмелер бар, бирок Каркара деген бир балакети бар да, ошону бул тарыхый так болуп калды да, мына талапкерлердин плюс минустары деп ооба биргичтери азыр жүрүп жаткан ооба. Айтпай эле коеюн. Ошо бирок мойнуна алыш керек эле да. Кубан Ильясович, жакында Борбордук Азия барометри деген бейөкмөт уюму бар экен, ошол сурамжылоо жүргүзүп турду. Ошол биздин кыргызстандыктардын арасынан сурамжылоого катышкандардын 40% өлкөдө болуп турган көйгөйдүн эң башкы сабына
саясий туруксуздуулукту айтышыптыр да, 40%. Ушул саясий туруксуздуулук эмнеден улам келип чыкты? И ошол туруксуздуулукту кантип жоебуз? Саясий туруксуздуулук бизде ажоолордон келип атат. Башынан, Акаевдин башынан эмегеде бизге Путинге окшогон адам келсе андай болбойт эле бизде. Путинге окшогон адам келсе, мамлекетти, элди, мамлекетти, өлкөнү ойлогон, өлкөнү тандаган. Мына Путин азыр кызынын же тууганын, бир тууганын эмесин бирөө көрдүбү? Сүрөтүн көрө элек. Сүрөтүн көрө элек. Эгерде ошондой болсо, бир тиги инисине партия түздүрүп коюп же тиги племяннигини дагы бир неме кылдырып койсо, эч кайда чыкмак. Жок. Мамлекетти тандаган адам болду. Ошондой адам бизде болбой атпайбы? Ажолор келгенде эле эметип атпайбы? Азгырууга түшүп атпайбы? Мамлекет тандабай эле үй бүлөнү тандап атпайбы? Бул мындай эме да түшүнүктүү, геосаясатта мындай түшүнүк, жөнөкөй түшүнүк, выбор деп коет, тандоо деп коет. С левой стороны семья, с правой стороны страна. Что ты выбираешь? Горбачев эмнени тандады? Горбачев семьяны тандады. Горбачев. Путин эмнени тандады? Путин странаны тандады. Ошон үчүн страна болуп атат. Ошон үчүн страна муну колдоп атат. Ошон үчүн мына шайлоодон шайлоо болуп атат буга. А бизде болсо эмне болуп атат? Келет да мамлекет жөнүндө айтат, страна жөнүндө сөздү айтат, кооз сөздү айтат. Ай, тигинтиш керек, мынтиш керек, чыгабыз Швейцария болобуз дейт. Анан кийин 3 күндөн кийин эле буяка өтүп кетет, болду. Анан жомок калп, фольклор. Осият дегенди чыгарышат, анан дагы ушундай нерсени чыгарышат, фольклорократия болуп калды бизде, фольклорный демократияга айландырышты булар. Ушинтип айтып атып, отуруп атып, анын артында жанагындай клан турат, анын артында өзүнүн жеке кызыкчылыгы турат. Жетпей алчный, ошо тойбойт ошого. Аждар болгон. Мына проблема бар ошо аждарда, туруксуулук ошо элде эмес да. Эл эмне кылып атат эмне, эл эмне? Ошолорду эмне эметип атат, кайта ошолорду кетирип, эл ошондой болсо анда бул жүрө бермек да, Лукашенко окшоп 20 жыл бийлеп бизди. Ошондой аждарлар. Ошол сурамчылоонун экинчи орунда коррупция менен күрөшүү, коррупция көйгөйү дагы бар экен да. Мисалы бизде өлкөдө ар бир ажоо келген сайын коррупция менен күрөшөм деп эң алгачкылардан болуп айтат маселесин, шарттарын. Анан бирок биздин менталитетке жарашабы мындай коррупция менен күрөшүп келатып эле тигини камап, муну камаганда эле биз баягы кичинекей калкпыз да. Тааныш, билиш, анан өйдө жактагылар эми элдин айтканы да эми бул өйдө жактагылар бири-бири менен чырмалышып калышкан, куда сөөк болуп калышкан, кландык, жанагы туугандык дегенде. Анан бирөөнү камаса эле анын ортомчусу келет, ой, аке жаке, бул менин баланчам эле, түкүнчөм эле депчи. Анан ошол биз коррупция менен күрөшүүдө ушу менталитет бизге тоскоол болгон жокпу, ушу кыргызчылык деген нерсе? Эми бул менталитет биздики эмес да, бул элден чыккан эмес да. Элден айтылат. Бирок эл муну бекитпейт. Эл просто айтат. Элде элек жок деген сөз бар. Бирок элде тил кесмей деген да бар. Тил кесмей жок деген сөз бар. Тил кесмей жок деген бул журналисттер, жазуучулар, правозащитниктер. Тил кесилбейт, айтылат канча болсо да. Чапкан сайын көз чыкпайт деп айтат кыргыздар. Мына ошол да бар да бизде. Анан ошолор негизги болуп атпайбы? Ошолордун эмеси менен, күчү менен ажолор качып атпайбы? Ажолор жанагы Трумен деген болгон президент, билесиңер, Трумен деген, Гарри Трумен деген болгон президент. Японияга бомба таштаган президент. Эң дүйнө жүзүндөгү эң ушундай бир акмак президент, эң жаман президент, эң негативдүү президент ошо болду. Себеби ушунча канды төктү да, ошо бомба менен таштап туруп. Рузвельт болгондо андай болбойт эле. Ошонун бир сөзү бар. Бир диктатор жөнүндө ошону Американын кол астында жүргөндө, мамлекетте, Латин Американын мамлекети ошон диктатор жөнүндө элди кыйнап эле жана кырып салганда, ошондо алалык дегенде бул мынтип айтканда, ну что делать? Он сукин сын, но он наш сукин сын. Понимаете? Он сукин сын дейт, бирок наш биздин ажолордо ушуну болуп атпайбы? Могут этиги Желмагус этиги министр таптакыр болбой калыптыр. Что такое десе? Ну эмне кылалык эми, биздин неме балабыз да дейт. Что делать? Чыгып кете берет, албайт аны, тийбейт ага. Мына канча кыжырына тийди, госсекретарьды алмаштыр, айланайын. Алмаштыр ушуну Желмагус болуп кетти. Болбойт десе, жок, тиги генерал демек, жок. Тигинен ошентип эле жанагындай тиневой канцлер пайда болбоду. Эменин учурунда инисин жанышты тияка жылдырып коюлуш, жаныш жиберип койгула, Москвага представитель болуп отура берсин тиги МВДнин эмеси. Жок. Серый кардиналдар. Серый кардиналдар. Анан муну эмне кылабыз муну? Бул маселени айтышыбыз керекпи? Айтышыбыз керек.
Бирок хорошо булай, бул баары бир экинчи этаптагы маселе болуп атат. Биринчи этап баары ажо болуп атпайбы? Өзүнүн. Ажо чечет. Кубан Ильясович, мына бүгүнкү күндө мына канчалаган 18 президенттикке талапкер аттанды. Андан бөлөк дагы баягы партиянын лидерлери дейбизби, же көзгө көрүнгөн, төбөсү көрүнгөн саясатчылар дейбизби? Ушундай адамдар мамлекеттин бүтүндүгү үчүн амбициялардын ичине катып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн биригүү деген нерсе кандай болушу керек? Ошо айрымдары сүйлөшүүлөргө барып атабыз деп атат, айрымдары мени сүйлөшүүгө чакырды деп аны кайра сыртка чыгып башкача айтып атат. Деги эле ушул төбөсү көрүнгөн кыргыздын мыктыларынын биригүүсү мамлекет үчүн кандай болуш керек? Булар кандай биригип туруп бир кишиге каршы биригеби? Жок, мындай мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өктүрүп кетели. Анда өзүнүн эмесин чыгаш керек да, анда сүйлөшүп. Мен жарайт экен, боо жарайт экен, мен кетейин деп. Амбицияларын ичине катып дегендейчи. Дагы убакыт бар, балким ошентип кеткенге дагы убакыт бар. Кетип калышы да мүмкүн, бирок бул жерде мындай трагедия кылбаш керек. Ай, могулар эмне чыгып атат, булар жана тоскоол болот деге чыкпай эле койсо болмок. Бир кишини калтырыш керек анда. Бир жаңгыз кишини калтырганда шайлоо болот. Конкуренция атаандаштыкта керек экен да, э? Жаңы кишини чыгарып туруп ордуна 5-6 кошоматчыны кошуп коюш керекпи? Попкаларды. Тиги акырын тиги элге тигинтип айтып, тиги сыртына тиги түнүшүндө тиги иштегендер. Ошондой кылыш керек. Жок. Инсандар чыгыш керек. Ошого каршы атаандаштык болуш керек, э? Атаандаштык болуш керек, конкуренция болуш керек. Ошондой кырдаалда, ошондой шартта жеңип алса, ким жеңсе да, ошол лидер болот. Күчтүү атаандаштыкта, э? Мен азыр мен айтып атам, атаандаштык бар. Анын ичинен экөөнү эле айтып коеюнчу, жана элдин оозуна калгандары мен тааныбайт экен, билбейт экен. Экөөнү жакшы билген, экөөнү тетик бала кезден бери билген. Тиги Мадумаров менен Курсан Асановду айтып коюм. Мына атаандаштыктын эмесине татып турган инсандар экөө. Жерлан бир угарман бар экен. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Экөө биригип алып тургандан кийин сен бол, мен бол десе, мен тиги эгерде тиги Курсан Асанов, Мадумаров калсын, мен кетем десе, мен буга каршы чыгам. Кетсе Мадумаров кетсин, Курсан калсын, андай болсо. Экөө бириксе. Телефон чалып экен, кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, угуп атабыз. Мен мындай айтат элем. Мында президент парламентти ачпайбы? Барын президентке шылтапчы. Ал президенттер деген элди ойлогон эмес, алардын жүрөгүндө эл, кыргыз элим деген жок болчу, алар бийликке келиш. Өзүлөрүнүн ТТФ Кыргызстанга жакын мамлекетте ушунчалык берип аткан гранттардын баарын жемек да чет мамлекетке качмак булардын ою. Мына парламенттеги эчтеке жыргаткан жок. Пандемия убагында парламентти көрдүккө эмне кылды? Үйлөрүндө жашынып жатты. Айланайын каалайык деп бирөө келип ошо элде кылдыбы? Эл кырылса кырыла берсин, биз четтен келген мамлекетке келген грант акчаны жейли да чет мамлекеттен жакшы кымбат бал квартиралар изделди. Булардын ою. Анан келип бүгүнкү күнү дастан бекеш бешөө баш болуп туруп кайда бут эмен айтышат. Ошол эмне кылып элдин алдына чыгып барыштыбы, элдин ал акыбалын сураштыбы силер? Биздин алдыбызда парламент болсун, бирок эртерээк иллюстрация болуп туруп, татынакка президенттик шайлап алгандан кийин, иллюстрация болгондон кийин партия бар өз ордуна келет. Рахмат. Бул кыргыздардын убакта кыйкыр соң эменин бар кыйкырып жүргөн активисттен тетири сүйлөп. Кыргыздын келечегин ойлогон, булар кыргыздын душманы десек болот буларды. Рахмат. Рахмат сизге. Демек бүгүнкү күндө жана Кубан агай сиз айткандай, биздин эл тынч отурбайт. Бардык нерсе элдин көзөмөлүндө болот дагы, анан бир дагы мурдагыдай туура эмес иштер көз жаздымда калбайт десек болобу? Мына угармандын айтканынан деле. Кандай айткандар бол, жанагы аксакалдын айткан сөзү бир, бул кишинин айткан сөзү бул эми аксакал эмес, жашыраак болсо керек, 2, дагы 3, 4, 5, 6 болот, эми бир беткейлик болот, ошо аша чапкандык болот, субъективный жагы болот. Мына бул киши айтып аткан бирөөсү жок, анын ичине парламенттин ичинен депутаттар жардам бергендер болду, ийгилик суммадагы жардам бергендер болду. Ошо тиги фамилиясын айтпай эле реклама болуп калат да. Анан кийин министрлер болду, андан кийин инсандар болду, колунда барлар болду, колунда анча бар эместер да болду. Шыл баары бир аракет кылды да. Мына кимдин эмесин эле айтып коеюн, мына калыс үчүн айтып коеюн. Жээнбековдун кызы күбөсү менен жанагы ташып атканы менен ташыды да, болгон факты да. Гуманитарный помощь алып туруп, ташып берип эметип атты да, сүрөт көрсөтпөйдү ошону. Анан ошон үчүн ошол эле кезде тиги коңшу мамлекеттин кызын көрсөтөт, охрана менен 10 чакты киши менен жүрүп туруп эмесип атат да, гуманитарный помощь ташыган жери жок, ал башка иш менен жүрөт. Ошо буну айтыш керек, мындай деди. Болгон, имандуулук болгон, кайрымдуулук болгон, ар тараптан болгон, ар тараптан. Пенсияга жашаган адамдар бири-бириге
жардам бергендер болду. Исламдык жана уюмдар келип алып туруп, жөн эле келип туруп, корого кирип туруп, ошо коrodо болгон кемпирлердин эмесин ылгабай, мусулманбы, дини боюнча орус кемпирлер, татар кемпирлер, кыргыз кемпирлер ошолорго берип атты. Себеби карыялар көрүп атат. Жөн эле берип атты. Анан берип аттыр да биздин эмебизди айтпай эле койсоңор болот деп жанагы эмелерин, координаттарын. Муну айтыш керек да. Ушунду айтыш керек. Аракет кылып атты, балдар аракет кылып атты, ошол эле медиктер эрдикти көрсөтүп атты. Анан кийин кантип ошо биз таптакыр эле элди карабай калдык. Баарын жокко чыгарып койгонго болбойт. Элди сактадык, эл сактап калды. Кудайга шүгүр сакталып атат, азыр иштеп атат. Мэрия иштеп атат, район акиматтары иштеп атат. Эми кандай десек, тажрыйба топтоп атышат булар. Муну бул эми текущий иш айтып коелган. Бирок элдин үнү деген мына элдин үнү ушундай болду. Аны элдин үнүн какпаш керек. Сен туура эмес айтып атасың. Сен билбей турбайсың, сен макул экенсиң, билимиң жок экендиги, высшее образование жок экендиги геп анда эмес да. Геп элдин ошонун эмесинде, элдин ушун жүрөгүндө эмне бар? Жүрөгүндө ошонун эмесин көйгөйүндө айтып атат, баардыгын айта албайт да. Ошол эле айылда жашаган кемпир айта албайт андай нерсени. Кайсы жерден айтат? Ал эми отуруп алып туруп YouTube'га чыгабы? Ана учурунда көрбөдүкпү? Сыймык Жапыкеев кухнясына отуруп алып YouTube'га шултуртуу иштерди жасабады. Анан кийин дегенде менде жиним келген болчу, Кудайга неме турбайбы деп кайта эле тигиндей мындай деп сүйлөп өтүп, сүйлөгөндө да кыз сүйлөйт экен. Анан кийин өзүнүн ораторский эмеси бар экен, ошо менен эметип элди тартып алды. Анан кийин мына ишке келди Азамат. Калысычын айтыш керек, азыр ишин баян чыгарып атат. Буга чейинки ошол фильм полиция жасай албаган, кымындай 1% жасай албаган нерсени баарын жасап атпайбы? Камчыбек Ташиев эметип атабыз. Камчыбек Ташиев учурунда забордун секиргенин билем, мен таң калгам, эмне тияктан депутат